Өз ичине жергебиздеги урунттуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган өлкө деми маалымат программасы назарыңыздарда. Кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Рысбек Мелисбеков. Ишкерлерге жакындан жардам. Эми жарандар ишкерлик баштоо үчүн керектүү документтерди бүтүрүү, сертификат алуу үчүн борбор калаага барып ора болушпайт. Мындай мүмкүнчүлүк нарын сыноо, стандартташтыруу жана метрология борборунда түзүлөт. Бул тууралуу облустагы ишкерлердин башын бириктирген семинарда айтылды. Анда өндүрүштү, кызмат көрсөтүүлөрдү стандартташтыруу, метрологиялык камсыздоо, продукцияларды сертификаттоо жөнүндө түшүндүрүү кенен маалыматтар берилди. Буга чейин ата мекендик өндүрүүчүлөр өздөрүнүн чыгарган продукцияларын облуска, өлкө аймагына гана сатып жаткан болсо, семинарда эл аралык деңгээлде чыгуу жолдору айтылды. Мындай чогулуштар негизи бат-бат болуп турат. Ошо биз 1-2 жыл мурун дагы ушул ишкерлерди чогултуп, биз ушул темада сүйлөшкөндө аябай жакшы результат берген, аябай жакшы жыйынтык алганбыз. Андан кийин көптөгөн ишкерлерге ошол өздөрүнүн өндүргөн продукцияларына сертификат алууга, алардын жанагы производство өндүрүшкө ошол метрологиялык баягы колдоо көрсөтүүгө биз чоң көмөк көрсөтүп келгенбиз. Буга чейин дагы бул жумуш бир күнгө да токтобойт. Ошо биздин Нарын шаарындагы ошо Кыргыз стандарттын өкүлчүлүгү борбору өз кызматын күндө ошол жалпы биздин жарандарга ошол бизнеске сунуштап келет. Бүгүнкү күнү ошол биз тараптан алган сертификаттар, биз тараптан алган ошол мамлекеттик кызматтар ошол бизнеске, ошо бизнесмендерге өздөрүнүн ишин алдыга жылдырууга, өздөрүнүн продукциясын жакынкы жана алыскы рыноктарга алып чыгууга, экспорттоого ошол чоң көмөк көрсөтүп келатат. Бизнес баштоодо ошол адам стандарттарды караш керек. Мен бүгүнкү чыгарып жаткан продукциям ошол кайсы стандарттын талабына жооп бериш керек. Андан кийин башка рынокко же өзүбүздүн Кыргызстандагы базарга алып чыкканда ошол жерден кардарлар тарабынан эч кандай ошол суроо талап, ошол сапаты жагына, коопсуздук жагына эч кандай суроо болбош керек да, жаралбаш керек. Стандартты Бишкектен өткөн жокпуз. Биз Бишкектен билим алып келдик дагы. Нарындын стандарттан өттүк да. Себеби Бишкекте очередь көп болуп, 2-3 ай созуп кетти экен да. Нарында бул жерден биздин областтын бөлүмүндө Батырда бир жуманын ичинде өттүк.